Анан диний көз карашынан алып караганда адамдардын жыргалчылык ырахаты 3 түргө бөлүнөт. Биринчиси бул ырахат акыреттеги түбөлүк жашоодогу ырахатка алып бара турган ырахаттар. Мисалы үчүн бул деген намаз окуу, же болбосо Кудай менен байланышта болуу, же болбосо пайдалуу китептерди окуу. Анткени сен ошол китептен ырахат аласың, жана ошол нерсе акыретте сага өзүнүн дагы пайдасын бере турган. Албетте бул акыретке иман келтирген дер үчүн динде карабастан. Экинчиси ошол ырахат ушул дүйнөгө гана чектелген, акыретте бул адамга коркунуч алып келип кала турган жыйынтыгы жакшы эмес ырахаттар. Мисалы үчүн бул деген арак ичимдик ичүү, же болбосо жана туура эмес жолдордо жүрүүнүн бардыгы ырахат албетте, бирок ал ушул дүйнөгө гана чектелип калган ырахаттар, акырети жакшы эмес. Үчүнчүсү акыретте сага зыян деле тийбейт, бирок пайдасы деле тийбеген ырахаттар. Ошон үчүн мисалы үчүн кандай тамак жеген, мисалы үчүн же спорт менен машыккан, эгер адамдын ниети жакшы болгон болсо, ушул нерсе менен мен сооп алайын, ушул нерсе менен өзүмдүн коомума, элиме жакшылык кылайын деген ниет болсо, бул жакшы ырахат алууга кирет дейт да. Ошон үчүн биздин алымдар айтышат, адам дейт, өзүнүн инсандык табияты каалаган ырахаттардын бардыгын толук алганга шарият жол берет. Бирок ошону кантип алыш керек деген маселе. Мисалы үчүн биз акыл эстүүлөр айтышат да бизге, бирөөнүн акчасын урдаган арам дейт. Бирок акча тапсаң сага болот деп. Адал жолун тапканга аракет кылабыз. Ал эмес мусулман болбогон адамдар деле эстүү кишилер бар. Булар бирөөнүкүн урдагысы келбейт да, урдаган туура эмес экендигин билишет, урматтуу бир тууганым. Ошондой эле адам мындай бир өзүнүн көзү, ден соолугу, акыл эси, өзү ырахат алып, эс алып жыргагысы келет. Ошол жыргаганга эч качан динибиз тыюу салбайт. Болгону ошонун жолун, туура жолун тапканды гана үйрөнүш керек. Албетте буга биздин китептерибиз сөзсүз түрдө салымын кошуп берет. Анан ошол ырахаттардын ичинде дейт, адамга ошол китеп чоң ырахат берет. Анткени китеп дейт, сенин колуң менен жетпеген нерсеге, бутуң менен жетпеген нерсеге, кээде оюң менен жетпеген нерсеге китеп сени жеткирет дейт да. Китеп эгерде сен кааласаң, сен президент деле болгон болушуң мүмкүн китеп менен, президент Өмүрбай. Эгерде сен кааласаң, Мухаммед пайгамбардын жанындагы сахаба болушуң мүмкүн сөзсүз түрдө. Эгерде сен кааласаң, жанагы Гулливердин саякаттарында кошулуп алып, жанагы төбө менен жаш бала болуп чуркап жүрө беришиң дагы толук түрдө мүмкүн. Болгону китеп окуган техникасын өздөштүрүш керек деген маселе. Анан бир маселе, китеп окуунун маданиятына тиешелүү болгон маселе, урматтуу бир туугандар. Албетте жакшы деп тандагандан кийин ошол китеп окуунун техникасын өздөштүрүш керек сөзсүз түрдө. Эгерде кимдир бирөө оозу менен шыбырап окубастан туруп, көзү менен гана окуй турган болсо, анан барып отуруп сөзмө сөз эмес, сүйлөм окуй турган болсо, анда ошол адам чындап эле китеп тез окуйт. Биздин мурдагы президентибиз китепти өтө тез окугандардын катарына кошулат. Мен Маккада жүргөндө Али Тантави деген чоң алым менен жолугушуп, анан ошого айтсам айтат да, эгерде бир күндө илим талап кылган адам 300 беттен кем китеп окуй турган болсо, бул эч убакта ийгиликке жетишпейт деп айткан. 300 беттен кем окуй турган болсо. Биз эгерде чындап ошону салыштырып карай турган болсок, биз кээде бир гезиттер суперинфон окуп коебуз го, отуруп эле. Эгер ошону китеп кыла турган болсоң, анда бул кыйла эле бир 50 беттик китеп болуп калат да. Кээде сен сагынып калсаң, суперинфонун 4 санын катар окуп кое бересиң го. Ошол сыяктуу эле сенде кызыгуу бар деген сөз. Ошон үчүн сен ичиңдеги арстанды ойготушуң керек. Кадимкиде жанагы ач көздүк менен жанагы тамак жегенде, сууга түшкөндөй, зеригип калганда курбуларың менен сүйлөшкөндөй эле, ошол китеп окууга болгон сендеги бир вирус киргизип ала турган болсоң, ошол чоңоюп, ачыкта уютуп барып, анан китепти көргөндө, маалымат алганда ушунчалык деңгээлде мындай бир ач көздүк менен окуй турганга жеткирип алган болсоң, анда сен өзүңө бактылыктын эшигин ачып алган болосуң.